Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Мен бүгүн башкача кайрылуу менен сиздерге чыгып турам. Урматтуу Россиянын Нижний Новгород шаарында кызмат кылган Мирлан деген агабыз бизге буга чейин байланышты эле. Мирлан агабыздын телефон номерлерин өчүрүп алдым. Аргасыз бул жака Мирлан аганын номерин издөө үчүн эфир кылып турган чагым. Мирлан ага, эгерде көрүп аткан болсоңуз, биздин WhatsApp номерди билсеңиз керек, балким кайталап коем. 705 менен 33 77 90. Сураныч байланышып коюңузчу. Мирлан ага Нижний Новгороддон Мирлан деген байкебиз. Эгерде Нижний Новгороддон бир туугандар көрүп аткан болсо, ушу Мирлан аганы тааныгандар болгон болсо, жеткирип койсоңуздар, суранабыз. Жоңгон анан эч кандай кыжалачылык, эч кандай мындай ойлоно турган нерсе жок, маселе жок болгону, Мирлан аганын телефону менде өчүп кетиптир. Сүйлөшчү сөздөрүбүз бар эле. Ошондуктан кайрылып атам. Анан дагы башка урматтуу мекендештер, мен сиздерге дагы бир кыскача айтып кетейин. Бизге WhatsAppка толтура көптөгөн адамдар жазып атышат. Мен ар бириңиздерге жооп бере албай калып атам. Көп инсандар жоопсуз калып кетип атат. Кээ бир инсандар жазып жообун ала албай калып атат да. Көп инсандар ушундай жазат дагы бизге. Жазгандан кийин мен жооп бергичек болбой, мен WhatsApp'ым, телефонум памяты толуп, WhatsApp обновление болуп, полный номерлер баардыгы өчүп кетип атат. Туура түшүнүңүздөр, эгерде жоопсуз калган инсандар болгон болсо, кайрадан бизге жазып койсоңуздар болот, иншалла жооп бергенине аракет кылабыз. Анан туура түшүнүңүздөр, капа болбоңуздар, капа этпеңиздер туугандар. Көптөгөн адамдар жазып атышат. Анын баардыгына жазып жооп бериш кыйын экен, андыктан жумуш кылбайлы, ушу телефон деле кармап отурсаң деле жооп берип жетишиш кыйын. Туура түшүнүңүздөр. Чындыгында бүгүнкү күндө кайрылуулар ушунчалык көбөйдү. Кыргызстанда азык түлүккө муктаж болгон инсандар аябай көп кайрылып атат. Андан сырткарда кече биз онлайн аркылуу билим алып аткан окуучуларга бирдик салып берүү акциясы өткөрдүк элек. Анда дагы көптөгөн окуучулар кайрылды. Колубуздан келишинче окуучуларга бирдик салып берген аракет кылдык, достор, туугандар. Эгерде менден кемчилик кетип, сиздерге жооп бере албай аткан болсом, туура кабыл алып, туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Мен кечирим сурайм, албетте, жооп бере албагандыгым үчүн. Жалгыз болгондуктан жетишиш кыйын экен. Туура түшүнөсүздөр. Эгерде дагы да ким жоопсуз калып аткан болсо, байланышып коюңуздар. Кудай калса колдон келишинче жазабыз. Анан буга чейин менин телефонумда, WhatsApp'ымда сохранить этилбеген номерлердин баардыгы өчүп кетти. Буга чейин балким биз бир нерсени мындай план кылып, сүйлөшүп, эртеңки жумуш боюнча сүйлөшүп, же болбосо кечээки жумуш боюнча бир сүйлөшүүлөр болгон болсо, балким ошол сүйлөшүүлөргө мен жооп бере албай аткандырмын. Ошондуктан сиздерге айтып кетерим, жазып койсоңуздар, менде сиздердин номериңиздер өчүп кетти. Кайрадан мага жазып, кайрадан эстетип, кайрадан жазып турсаңыздар жакшы болот. Номерлериңиздер өчүп кетти биздечи баардыгы. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. Мирлан ага байланышка чыгып коюңуз, суранам сизден. WhatsApp'ка жазып койсоңуз жакшы болот, иншалла.